ошо миграцияда жүргөн туугандарыңыздар болсо, эгерде күйөөлөрүңүздөр болсо, сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга дуушар болсо, бул консулствого кайрылса болот экен. Айнура Жаманкулова Кара Буура районунун 3 булак айылынын тургуну. Ал элеттеги карапайым аялдардын арасынан суурулуп чыгып, коомчулук менен активдүү иштешкен аялдардын катарын толуктайт. Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык фондунун колдоосу менен өлкө аймагын кыдырып, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аракеттерине аралашып, билимин арттырууга жетишкен. Учурда алган тажрыйбасын элеттик аялдарга жайылтуу максатын көздөйт. Бул айылга тийген пайдабыз айылдын жашоочуларын негизи кыз келиндердин потенциалын жогорулатуу болчу. Анан биз 100 000 сомдук долбоорду Сидие коомчулук өнүктүрүү альянсынан алганда 10 айым болчу КВП түзүлгөн. 100 000 сомдук долбоорго биз энелер мектебине ылайыкташтырган өзүбүздүн эмебизге, помещениябызга офисный мебель алганбыз. Аялдарга тигүүчү машина алдык. Бул үйрөтөбүз да, үйдө отурган аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып тигүүчү машина алдык. Андан кийин стулдарды, шкафтарды, ноутбук берилди. Айнура Жаманкулова Кара Буура айыл өкмөтүндө ишке ашып жаткан коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жол менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдар менен кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында энелер мектеби маалыматтык кеңеш берүү борборун ачкан. Биздин мектептин максаты үйдө отурган аялдардын жөндөмдөрүн арттырууда. Мен деле мурда үйдө отургамда менин жөндөмүм эч ким деле арттырган эмес. Анан кийин ийгиликтерге жетишип аттым. Ошонун негизинде айылдык кеңешке депутаттыкка талапкерлигимди койдум. Кандайдыр бир мотивация болду да бизгечи. Мен өзүмө мотивация болду, анан мен да ушул долбоор аркылуу аялдардын потенциалын жогорулатайын деп чечтим, айылдагы аялдардын. Эң жөнөкөй ийгилик жараткан элеттик Айнуранын аракети менен 10 айылдан турган ийгиликтүү айымдар өз ара жардам тобу түзүлүп, мына мектеп энелер мектебинде атайын окутуулардан өткөрүлүп, билимин арттырышат. Көп эле мүмкүнчүлүктөрдү кылса болот экен да, бирок ошону биз өз жайылтышыбыз керек экен. Анан эгерде биз жайылтсак, анан элдерге жеткенде анан деп ушинтет экен. Бул жерде азыр эжекелерден суразаңыздар да айтат. Мен мурда үйдө эле отуруп жүрөм, анан ушинтип ушул эжекебиздин артынан көптөгөн окууларга барып, тренингтерге баргандан кийин мен көзүм ачылды. Көрсө, жашоонун бул тарабынан да карап койсо болот экен деп атат да буларчы. Анан ошондой эле баардык эле айыл жергесиндеги кыз келиндерди чакырып мектебибизге келгиле, ушул жерден өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү арттыргыла. Активдүүлөр да бар, бирок үйдөн чыкпай эле отурат дагычы. Аларга бир түрткү жок да. Ошол негизинде ушул мектептен ошондой тарбия берсекпи деп атабыз. Жаңы муундарга, жаш келиндерге. Айнура Жаманкулованын аракети муну менен токтоп калган жок. Энелер мектебине келүүнү каалаган элеттик кыз келиндердин катары көбөйүп, 3 булак жаштары деп аталган дагы 10 айылдан турган өз ара жардам тобун түзүүгө жетишкен. Мен көп тренингтерге барып, окууларга барып, өзүм жөндөмүм арттырдым. Анан өзүмдүн билген нерселерин буларга келип үйрөтүп аттым. Анан менде кызыгуу пайда болду. Мен деле үйдө отурган айым болчумун мурда. Анан кой деп изденип калдым, мен окууларга баргандан кийин изденип калдым. Көптөгөн тренингтерге бардым. Роза Отунбаеванын Демилгеси менен Ошко чейин семинарларга барып келдик. Ал жактан лидер айымдар деген эме болду. Ошол жактан анан кийин мен депутатка коюуну чечтим да. Ошол түрткү болду да мага, ушул окуулар, ушул долбоор баардыгы түрткү болду мага. Көйгөйлөр көп, жумушсуздук, ошондой эле. Дагы долбоорлор менен иштешип, ушундай швейный, ушундай чакан швейный ачып берсек жок дегенде бир 4-5 адамды жумуш орду менен камсыз кылабыз деген ойдобуз да. Окууларга барып активдүү катышып беришет ар дайым. Анан келгиле, бүгүн бул сабак болот, бул жөнүндө, мыйзамдар жөнүндө же мындай деп адистерди чакырып, эмечек активдүү катышып беришет. Кызыгуу бар да азырчы. Мурда кызыгуу жок болчу, азыр кызыгуу бар. Буга чейин мен үй жумуштары менен эле алектенип эле ошо убагында жаш кезде, мында балдарым жаш кезинде миграцияга да барып келдим, ошо чет мамлекетке дагы. Айнуранын аркасынан ушундай долбоорго келип калдым. Бул жактан эми көп нерселерди үйрөндүк. Мага окшогон көптөгөн айымдар бар. Биз өзүбүз башта
өз ара жардамдашуу тобунан ийгиликтүү айымдар болуп 10 айым болуп киргенбиз бул группага. Биз өзүбүздүн үйрөнгөнүбүздү дагы өзүбүз менен эле чектелип калбастан дагы 10 айымды кошуп, аларды дагы өзүнчө 3 булак жаштары деп группа түзүлгөн да. Алар дагы ушул жерге келип, ушу ачылган энелер мектебине келип сабак алып турушат. Кара Буура айыл өкмөтү тарабынан энелер мектебине атайын имарат берилгени менен ал ремонтту талап кылат. Бул жагдай активдүү элеттик аялдарга тоскоол болгон жок. Алар бош турган бул үйдү жасалгалап, мында убактылуу энелер мектебинин ишин жүргүзүп келүүдө. Биз жеке проектибизди жаздык, 30 000 сомдук. Ал жерге көпчүлүк айымдарыбыз швейный машинка жазды. Эгерде утуп калсак, ушул мекемеге алып келип, анан кийин тигүүчүлүктү өркүндөтөйүн депчи. Азыркы күндө 2 проект ишке ашты 30 000 сомдуктан бизденчи. Бир швейный машинка, бирөө болсо холодильник сепаратору менен уже ишке ашып келе турган болуп калды да. Ошо кыялдар ишке ашып атат да, бул долбоор аркылуучу. Элеттик аялдардын башын кошуп ийгиликке ээрчиткен Айнура Жаманкулова апрель айында өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Кара Буура айылдык кеңешине депутаттыкка шайланды. Максаты аялдардын көйгөйлөрүн чечип, ийгиликке жетүүсүнө көмөктөшүү. Айымдар алга! Энелер мектебине келген элеттик кыз келиндердин айтымында үй бүлө түйшүгүнөн сырткаркы чөйрөдө мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жолдору бар экени кубандырат. Мунун өзү үй бүлөдө коомчулукта тынчтыкты курууга, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого, өз деңгээлин өстүрүүгө өбөлгө болот. Мындай өбөлгөнү түзүүгө коомдук активист, ийгиликтүү аял Айнура Жаманкулованын аракети зор.